Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Биз сиздер менен Sony Vegas программасы боюнча сөз кылмакчыбыз. Аны компьютерге кантип установка кылабыз, кантип жүктөп алабыз, кандай мүмкүнчүлүктөр каралган. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бизге сөзсүз түрдө Sony Vegas Pro программасын установкалык файлы керек болот. Аны мен өзүм компьютериман программа деген папканын ичинде сактап алгам. Сиздер дагы ушул керектүү программаларды атайын программа деп папкаларды түзүп, ошонун ичинде сактасаңыздар дагы жакшыраак болот деп ойлойм. Анда эмесе бизде Sony Vegas Pro программабыз. Аны биз установкалык файл экенин билиш үчүн мышканын оң жагын басып, свойствосын көрөбүз. Бул жерде exe деп аталган бодурон болсо, анда бул программа жүктөлүүчү программа болуп эсептелет, урматтуу окуучулар. Ал эми эгерде бизде жүктөлгөн бир программанын свойствосын көрө турган болсок, көңүл бурсаңыздар, ал жерде exe деген жазуу жок. Мындай айтканда, ал ярлык, мындай айтканда бул жүктөлгөн программа болуп эсептелет. Анда эмесе темабызга кайта турган болсок, ушул exe деп аталган жүктөлүүчү файлыбызды эки жолу мышканын жардамы менен иштетебиз. Ал жерден бизге мындай жазуу чыгат: установка Sony Vegas Pro. Бул жерден биз далее орусча варианты, англисча варианты эки мүмкүнчүлүк бар экен. Бул жерде биз орус тилин тандайбыз, ярлык сөз түрдө болсун. Бул жерде блок автор кереги жок дейдиган болсо, птичканы алып койсок дагы болот. Далее басабыз. Бул жерде бизге кайсыл жерге сакталуу жолун көрсөтүп берип турат. C program files x86. Андан кийин Sony Vegas Pro 10 деген папканын ичине жүктөлөт экен. Установить деген программаны басабыз. Бир аз күтүп турабыз, урматтуу окуучулар. Бул программа негизинен оңой эле, жүктөө мүмкүнчүлүк оңой эле каралган. Мен бул установкалык файлымды YouTube каналга описаниясына киргизип, ссылкасын таштап коем. Ошол жерден каалаган учурларда скачать этип алып, өзүңүздөрдүн компьютериңиздарга установка кылып алсаңар болот. Бул бекерле, эч кандай акча каражаты кетпейт. Эгерде Sony Vegas Pro программасын жүктөө убагында кээ бир компьютерлерде ушундай тоскоолдуктар каралып калат. Ошол тоскоолдуктарды причинасына карап, кошумча программаларды дагы жүктөгөнгө мүмкүнчүлүк каралат. Мисалы үчүн, кээ бир компьютерлерге Sony Vegas программа установка болбогон учурларда биз аны бул жерден мына файлыбызды кошо, биринчи ушул файлды жүктөйбүз. Андан кийин бул жерден RAM Timer Pack деген программабызды жүктөп ала турган болсок, ошондо Sony Vegas программабыз иштеп баштайт. Мына азырынча көңүл бурсаңыздар, биздин Sony Vegas программабыз кыйынчылыксыз эле установка болду десек болот. Эгерде сиздерде жүктөө учурунда мүмкүнчүлүктөр болсо, комментарий калтырсаңыздар, биз ал боюнча дагы сиздерге жардам беребиз. Сөзсүз түрдө бул программабызды жүктөгөндөн кийин бизде Quick Times деген программабызды жүктөш керек болот. Себеп ал программабыз ушул сакталган файлыбызды сөзсүз түрдө окуганга жардам берет экен. Мен ал программаны башка жакта сактагам. Мисалы үчүн, Quick Time Sony Vegas'ты жүктөп алгандан кийин, андан кийин сөзсүз түрдө Quick Time деген плеерди дагы сөзсүз түрдө жүктөп алышыбыз керек. Себеби ушул Quick Time видео
монтаж бүткөндөн кийин ошол программанын жардамында сактаганга же болбосо ошол видеобузду көргөнгө мүмкүнчүлүк берет экен. Мен бул программаны дагы кошо описаниянын да ссылкасын калтырам. Бир аз күтө турабыз. Бул программабыз дагы жеңил, эч кандай кыйынчылык жаратпайт. Далее установить деген баса турган болсок, бизде ушул программабыз жүктөлөт. Эсиңизге сала кетсек, биздин компьютерибиздин версиясы мындай айтканда бизде Windows 7 максимальный, ал эми процессор Core i2, мындай айтканда көп деле күчтүү компьютер эмес. ОЗУ деп коебуз, память, оперативный память 4 гигабайт. Көп деле бул жерде компьютерибиз өтө күчтүү деп эсептесек болбойт. На QuickTime программабыз жүктөлдү, завершит. Ал эми бул жерден бизде сатып аласыңбы деген версиясын айтып атат. Бизге нет, спасибо деген кнопканы басуу менен биз ал программабызды дагы компьютерибизге жүктөп алдык десек болот. Ал эми Sony Vegas программабызды иштете турган болсок, биз ошол видео монтаж жасоочу программабызды мындай ачылган абалда көрсөк болот экен. Мына урматтуу окуучулар, биз Sony Vegas Pro версия 10-чу версиядагы программабызды жүктөп алдык. Бул көп деле кыйынчылык жаратпайт. Сиздер дагы ушул жол менен компьютериңиздерге жүктөп алсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ал сабактарыбыз дагы алдыда биз менен болуңуздар. Пайдалуу болот деп ишенебиз. Сөзсүз түрдө бул нерсени практика жүзүндө кылып көрүү керек. Эгерде жөн гана угуп коюп, ошо ойдон калтырып койсок, анда сабактарыбыз сиздер үчүн пайдалуу болот деп эсептейм. Чоң рахмат. Саламат калыңыздар.